Bir үй бүлө бар эле. Ал үй бүлө бир мечиттин имамын аябай сыйлап, урматташып, устаз деп анын кылган даваттарын угуп турушчу. Анан бул үй бүлөдө ушундай бир адат бар эле. Ар Рамазан айы келген сайын бүт өзүнүн тааныш, тууган, жакындарын үйүнө ооз ачарга, ифтарлыкка чакырып, ооз ачтырып турат эле. Рамазан эң акыркы күндөрү ошол өзү сыйлаган, урматтаган имамды дагы акыркылардан болуп үйүнө чакырып, сыйлап, урматтап, ооз ачтырып, бир дуа алууну өздөрүнө адат кылган эле. Ошентип, бул жылкы дагы Рамазан кирип келди. Үйдүн кожоюну базарга түшүп, үйүнө өзүнүн кожойкесине, мындайча айтканда, өзүнүн келинчегине бүт керектелүүчү каражаттар алып келип берет. Бирок ашкан акчасын ошол терезенин чет жерине коюп койгон болот. Ошентип келинчеги ифтарлыкка даярданып, ар түрдүү тамактын түркөн түстөрүн жасап, устазды күтүп алууга даярданышат. Кеч дагы кирет. Жанагы имам эч нерсе болбогондой жылдагыдай эле кирип келет. Үйдүн кожоюну менен учурашып, аны менен жакшы сурашып, ал абалын сурап, анан дасторконго олтурат. Жакшы сөздөрдөн сүйлөп, дин тууралуу кеп кылып, адамдарды, ошол дагы дасторконго келген конокторду жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып баштайт. Ошентип ооз ачар дагы болот. Ооз ачышат. Ошол мечиттин имамы жана ошол жерге келген коноктор баардыгы ыраазы болуп, батасын берип, ошол үйдү таштап чыгышат. Эртеси таң атып, муктаждык болуп калып, үйдүн кожоюну аялынан кечээги ашкан акчалар кайда деп сурайт. Жубайы ошол мезгилде биз терезенин бурчуна коюп койгонмун. Ошол жерде карап алып ал дейт. Анан үйдүн кожоюну терезенин алдына келип караса, акча жок тилекке каршы. Ошол терезенин түбүндө булар сыйлаган, урматтаган мечиттин имамы же болбосо устаз олтурган эле. Ошондо тиги үйдүн кожоюну келип кайра аялынан сурайт. Ой жубайым, сен акчаны чын эле ошол жерге коюп койдуң беле? Мен барып таппай жатам дейт. Анын аялы да келип экөөлөп тиги акчаны таппай коюшат. Ошентип экөөнүн тең оюна бир гана ой келет. Бул жерде биз сыйлаган, урматтаган устаз деген мечиттин имамы олтурган эле. Ал билбестен алып алган окшойт деген бир жаман ой келет. Үйдүн кожоюну мен барып сурайм деген бир чечимге келет. Бирок тилекке каршы мечитке барып жамаат намазга барып кошулганда, барып сурагандан уялат. Ошентип күндөр өтө берет. Үйдүн кожоюнунун имамга болгон бир ачуулануусу, жек көрүүсү күндөн күнгө күчөй берет. Мечитке барган сайын, тиги имамдын сөздөрүн уккан сайын, сен айтып аткан аят хадистериңе өзүң амал кылбайсың, анан кантип бизге айтып атасың деген бир сөздөр, бир ойлор ичин жей берет бул кишинин. Ошентип, бул жыл өтүп, тиги кожоюндун, үйдүн кожоюнун имамды көргөн жерде учурашкысы да келбей калат. Кийинки Рамазан дагы кирип келет. Адаттагыдай бул жубайлар бул жылы дагы өзүнүн жакындарына ифтарлык кылышып, кезек тиги мечиттин имамына келип жетет. Жубайлар бири-бири менен аябай кеңешет. Не кылалы? Ал уурун не кылабыз биз чакырып? Ал айткан аят хадистерин өз деле амал кылбайт го, биз неге чакырабыз аны чакырып? Бизге кандай пайда бар? Ошентип экөө бир нече убакыт тартышып, акыры чакыруу бир чечимине кайрадан келишет. Чакыралы, ошол жерден сурайлы дейт. Ошентип имамга чакыруу жөнөтүшүп, эртеси күнү ифтарлыкка жанагы сыйлаган, урматтаган, бирок бир жылдын ичинде бир жек көрүү сезими ойгонуп калган имамды чакырышат үйүнө. Ошентип имам эч нерсе болбогондо келип, учурашып, амансыздарбы, кыйналбай жатасыздарбы деп, жанагы эле мурдагы жылы кайсыл жерге отурган болсо, ошол жерге кайра имам олтурат. Ошентип имам адаттагыдай устаз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, жакшы бир үгүт насааттарын айтып баштайт ошол жерде конокторго. Бирок тилекке каршы ошол үйдүн кожоюну менен кожойкеси буга болгон жанагы жек көрүүсү дагы деле күчүндө болчу. Ошентип ооз ачар болот, дуа кылынат. Конокторду чыгарып, имам устаз сизде бир сөзүбүз бар эле, калып турасыз деп, ошол имам устазды жанагы жерде артка же болбосо коноктордун артында алып калышат. Эмне болду, тынчылыкпы дейт. Дегенде үйдүн кожоюну, паланча устаз, биз сизди имам деп сыйлайбыз. Биз сизди устаз деп сыйлайбыз. Бирок көп жылдан бери сиздин насаатыңызды угуп келип атканбыз. Мурдагы жылы Рамазанды эстесеңиз, сиз ушул терезенин жанында олтурган элеңиз. Биз ушул жерге акча койгон элек. Балким сиз инсандык кылдыңыз, баарыбыз кемчиликтүүбүз. Ошол акчаны кайтып берип коесузбу деп сурайт. Ошондо тиги имам аябай бир буулугуп, ыйлап кирип келет. Ушунчалык катуу ыйлагандан дошу
тиги кожой менен кожойкеге да кадимкидей угулуп баштайт. Ошондо үйдүн кожоюну: "О имам, о устаз, биз сизди кечиребиз. Биз түшүнөбүз, инсанбыз бардыгыбыз. Макул, ошол акча сизге, бизге белек болсун, бизден белек болсун ошол акча сизге. Бизге кайтарбай эле коюңуз" деген бир сөздөрдү дагы айтканга үлгүрөт. Эге каршы имам эч нерсе дебестен улам ыйлаган үнү күчөгөндөн күчөп баратты дейт. Ошондо имам өзүн карманып коктонуп туруп: "Эй менин мусулман бир туугандарым, тупpa туура 1 жыл мурун мен ушул жерге отургам. Ошол сиздердин акчаңарды көргөнмүн мен" дейт. Ошондо эки жубайга ушундай ой келет: айтпадыкпы мына ушул алган деп. Мына ушул алган. Бирок имам сөзүн улайт. "Бирок" дейт, "мен ал акчаңарды терезенин четинде эмес, жерге түшүп калганын көргөнмүн" дейт. "Менин ыйлаганымдын себеби" дейт, "мен ошондо акчаны алып туруп, терезенин четинде турган Курандын ичине ачып салып койгом. Бул үй бүлө Куран окуса керек. Бул үй бүлө Куран менен алек болсо керек Рамазан айында" деп Курандын ичине салып койгонмун. Тилекке каршы силер 1 жыл бою мен тууралуу жаман ойдо болупсуңар. Мен ыйлаганымдын себеби силер эгерде Куран окуганыңарда ошол акчаңарды таап алмаксыңар деп, мен ыйлаганымдын себеби Куран ачылбаган үй экен бул көрсө деп мен аябай бир ичим ачышып ыйлаган кербезим" деп имам айткан экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айы бул Куран айы. Рамазан айы бул жакшылык кылуу айы. Рамазан айы бири-бирибиздин кечире турган ай, бири-бирибиз тууралуу жакшы күмөндүү боло турган ай. Бизге акыйкат сыяктуу көрүнүп аткан нерсе чын-чынында ал акыйкат болбошу мүмкүн. А биз акыйкат эмес деген нерсе бул акыйкат болушу мүмкүн. Эч качан биз бир нерсенин түбүнө жетпестен чечим чыгарбашыбыз керек. Бул окуядан дагы бир сабак ала турган нерсе, биздин кээ бир мусулман бир туугандарыбыз бар. Рамазан айында кызмат кылат, ооз ачууларды уштурат, ооз ачтырат кээ бир инсандарга. Бирок ошол жүйүндө турган, текшере турган Куран тууралуу такыр эстен чыгарып коет. Ыйлаган имам сыяктуу биздин Кураныбыз дагы текчеде балким бизди ыйлап кете турат. Урматтуу мусулман бир тууганым, андыктан келиңиздер, бул Рамазан айын, Куран айын Куран менен өткөрөлү. Куран менен алек бололу. Бош убактыбызды Куран менен толтуралы. Туура, сиз бир жакшы иш кыласыз, ифтарлык кыласыз, кызмат кыласыз, бирок биз менен кала турган кабырда акыретте кыямат күнү бул Куран гана болот. Бизди шафаат кылуучу дагы Куран болот. Кабырда нур болуучу дагы Куран болот. Андыктан бул улуу бир ыйык айда Куранды сүйөлү, Куранды окуйлу, ошол окулуп аткан Курандын ичиндеги аяттар тууралуу ой жүгүртөлү. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, мен арабча Куран окуй албайм. Жок дегенде кыргызча Куран окуңуз. Жок дегенде орусча Куран окуңуз. Кийинки жолугушууларда жолугушканча салам алейкум.